Бул инсандын ысымы ким болду экен? Билетти текшеребиз. Жалабатта чек талап кылып байге утуал лотереясынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Иш-чара шаардагы Курманбек стадионунда өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жетекчилер жана шаар тургундары катышты. Лотерея эстрада жылдыздарынын коштоосунда концерттик программа менен башталды. Ар бир адамдын өзүнчө жеке ID номери бар. Бүгүнкү лотереянын эрежеси. Бир гана адам, бир гана байге уталат. Алгач лотереянын шарты түшүндүрүлүп, ID билеттер компьютердик программанын негизинде тандалды. Бул процесстер жалпы көрүүчүлөргө LED экран аркылуу көрсөтүлдү. Шаардык деңгээлде өткөрүлгөн лотереяга жалпы 125 миңден ашык ID билет катталды. Ал эми акчалай сертификаттардын саны 129ду түздү. Негизгиси биз шаардык бюджеттин эсебинен 1 миллион сом акча каражатын бөлүп бергенбиз. Биздин эң негизги баш байгебиз 100 миң сом. 3 жолу 50 миң сомдон берилет. Анан 10 миң сомдон 5 миң сомдон биз ушундай акчалай сыйлыктарды көбүрөөк элге алсын үчүн ушундай майдалап дагы көп дагы сумманы берип атабыз. Лотереянын негизги максаты биздин жарандарыбыздын, ошондой эле ишкерлерибиздин жанагы салык маданиятын көтөрүү жана көмүскө экономиканы чыгаруу болуп атат да. Кудай буйрса эми биздин жарандарыбыз ошол маданиятты көтөрүлүп ушул чек талап кылса, биздин салык кызматына же болбосо мамлекеттик бюджетине көтөрүлүшүнө салым болот да, салым кошкон болот. Лотереянын жыйынтыгы боюнча Нурайда Айтбаева аттуу шаар тургуну 100 миң сомдун жеңүүчүсү болду. Куттуктайбыз сизди. Жеңүүчүнү кабарлайбыз. Белгилей кетсек, жеңүүчүлөрдү атайын түзүлгөн комиссия курамы текшерип, анын жыйынтыгы менен сыйлыктардын сертификаттары тапшырылат. Салык кызматынын маалыматына ылайык, лотерея элдин салык төлөмдөрү боюнча сабаттуулугун арттырууга жана ККМ чектерин талап кылууга үйрөткөн. Мындан кийин чек талап кылып байге утуал лотереясы республикалык деңгээлде өткөрүлөт. Акылай Карабаева, Регион.